Бүгін Токмок шаарында атайын өрт тактикалық машыгуу болду. Бул биздин министр генерал-лейтенант Бобек Ажекеевдин тапшырмасынын негизинде акыркы учурда өрттөрдүн саны көбөйүп жана өрт кырсыктары көп катталгандыгына байланыштуу бийик имараттарда ошондой эле калаада өрттөр болуп аткандыгына байланыштуу ошо атайын биздин пландын негизинде ошо нефтебазада да атайын өрт тактикалык машыгуу өттү. Буга ошо биздин атайын спецтехниканы көрүү максатында ошондой эле ушул жердеги нефтебазанын кызматкерлеринин биринчи өрт болуп катталгандагы иш-аракеттерин ошондой эле биздин кызматтын өздүк курамдын иш-аракеттерин текшерүү болуп саналат. Бүгүнкү учение боюнча жалпы бизге аябай бизге эң сонун тажрыйба болду десем болот. Анткени Токмок шаарынын өрт коопсуздук кызматтары менен биз взаимодействие кылып тыгыз байланыш болуп, вдруг Кудай сактасын мындай нерсе болбой эле койсун. Ушундай нерсе болсо кандай биз абалда кандай ишти эмне кылабыз деп ошо бизге так эме болду да, тажрыйба болду десем болот да.